Көп киши учаны казанга алып келип эле салып ийет. Салбастан учанын сырткы түзүлүш көрүнүшүнө бычак менен тийбейбиз. Үстү жагына. Үстүнө. Сыртына. Сырткы тарабына тийбейбиз. Аны которуп ички жамбаштан бөлүнгөн тарабына узун кылып бычак менен сөөктөн баштап жеткирип капталды көздөй кесип баштайбыз. Арасында кандар чыгыш үчүн. Кичине жолдоп. Ооба. Жолдоп. Жол кылып бычак менен мынча үчүн бир 10 сантиметрлик 15 сантиметрлик чоңдукта бийиктикте учалы отурган болсо бычакты бир 10 сантиметр киргизип узун тартып коебуз. Казанга салып түшүп ичинен эт бышып суу сиңе баштаганда баягы булчуң эттердин арасына кандар чыкпай калбаш. Кан чыгыш үчүн ошентип кесебиз. Кескилебесек учанын ичинде сөпсүз кан калат. Ал аябай чоң эт.